Индияда жарандык тууралуу мыйзамга байланыштуу мусулман жана хинду улутундагы жаштардын коого алуу кагылыштары уланууда. Өкмөт башчы Нарендра Моди аларды сабырдуулукка чакырды. Бир катар белгилүү адамдар, актерлор мурдагы кинопродюсер Харви Вайнштейндин айыпталышын кубатташты. 24 февралда сот арачылар Вайнштейнди сексуалдык ыдык көргөзүү, зордуктоо фактысы боюнча айыптуу деп тапкан. Бул МeToo кыймылы үчүн өтө маанилүү учур болуп калды. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Шавкат Мирзиёевке жолдогон катында казынага $686 миллион кайтарып берүүнү сунуш кылды. Бул үчүн ага каршы козголгон акыркы кылмыш ишин жабууну өтүндү. Бүгүн Азаттыкта ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Индияда жарандык тууралуу мыйзамга байланыштуу 2 күндөн бери токтобой жаткан тоз тополоңдо бери дегенде 20 адам өлдү, дагы 200 киши жаракат алды. Өлкөнүн борбору Нью-Делиде бул мыйзамга каршы чыккан жана аны колдогон мусулман жана хинду улутундагы жаштар кагылышты. Жаңы мыйзамга ылайык Оганстан, Бангладеш жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдар эми бул өлкөнүн жарандыгын жеңилдетилген шартта алышат. Нааразылыкка чыккандар болсо бул документ мусулмандардын укугун чектеп, аларды обочодо калтырып коет деп чоочулашат. Бийлик мындай кооптонуулар негизсиз деп ынандырганга аракет кылып келатат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында. Делинин түндүгүндө калайман башаламандык болгон райондорго бийлик коменданттык саат киргизди. Шаарда бардык мектептер убактылуу жабылды жана массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Жарандык тууралуу мыйзамга каршы чыккан жана аны колдогондордун кагылышында ок атылды. Жаңылдашкандар бири-бирине таш ыргытып, союл менен койгулашты. Дели полициясынын коомчулук менен байланыш өкүлү Рандава нааразылык акцияларынын 2-чи күнүндө коомдук коопсуздук көзөмөлдө деп билдирди. Жетишерлик күч тартылды. Андан сырткары ички иштер министрлиги дагы бизге жетишерлик күч бөлүп берди. Биз аларды дагы тарттык. Зордук-зомбулукка алып келген кагылыштын негизги себеби тополоң болгон райондордо элдин жыш аралаш жашаганы себеп болду. Ошондуктан айрым ушундай окуялар болуп кетти. Анткени менен Делинин башкы министри Арвинд Кежривал шаардагы жагдайды опурталдуу деп сыпаттады жана ал Делиге бейпилдик орноо үчүн армия керек деп айтып чыкты. Партиялардын баары биригип, башкы максат Делидеги тынчтыкты калыбына келтирүү болушу керек деп чечти. Мындай кыйчалыш учурда партиялык саясатты көңүл сыртында калтыруу керек. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди жарандарды сабырдуулукка чакырды. Ал буга чейин өлкөдөгү мусулмандар жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзамдан чочулабашы керек деп билдирген. Ошондой эле бул документ Индиядагы мусулмандарга тиешеси жок, алардын абалы өзгөрбөйт деп ишендиргенге аракет кылган. Парламент жарандык тууралуу талаштуу бул мыйзамды былтыр 11 декабрда кабыл алган. Буга байланыштуу документ мусулмандарга каршы багытталган, укугун чектейт, обочодо калтырып коюуну көздөйт деген сыяктуу кооптонуу жаралган жана ал каршылык акциялар менен коштолгон. Индияда ислам динин тутунган 200 миллионго чукул адам жашайт. Азыркы бийликти сындагандар бул мыйзамды Нарендра Модинин хиндуларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары сыпатташат. Бирок Модинин Бхаратия Жаната партиясы бул документ диний куугунтуктан качкандарга гана баш калка берүүнү көздөрүн билдирип келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. АКШ президенти Дональд Трамп, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, бир катар белгилүү актерлор, мурдагы кинопродюсер Харви Вайнштейндин айыпталышын кубатташты. 24 февралда бир кездери Голливудтагы эң таасирдүү адамдардын бири болгон Вайнштейнди сот арачылар сексуалдык ыдык көргөзүү, зордуктоо фактысы боюнча айыптуу деп тапкан. Өкүм колунда бийлиги бар эркектердин сексуалдык асылууларына каршы чыккан аялдардын MeToo кыймылы үчүн өтө маанилүү учур болуп калды. Али Токтакунов баяндайт. Индияда мамлекеттик визит менен жүргөн президент Трамп шейшембиде мурдагы продюсердин күнөөлөнүшүн олуттуу ишарат кылган жеңиш деп атады. Кошмо Штаттардын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Берлиндеги эл аралык фильм фестивалындагы пресс-конференцияда өкүмдү мындай кубаттады. Well, I think that the jury's verdict
really speaks for itself. Мен оюмча сот арачыларынын өкмү баардык суроолорго жооп берет. Албетте эл муну күткөн, жакындан байкоо салган. Себеби анын мыйзам алдында жооп берерине убакыт келген. Was time for an accounting, and the jury clearly found that. Сот өкүмүнө реакциясын бир катар белгилүү адамдар, арасында америкалык актрисалар, кино жылдыздар билдиришти. Мен азыр абдан кубанып турам. Мен жоготкон жылдар кайра артка кайтып келгендей. Албетте дагы көп иштер жасалууга тийиш. Андай окуялар кайталанбасын деп мен бүгүн бул жерге келдим. 24 февралда Нью-Йорктун арачылар соту бир кездери Голливудтагы эң кубаттуу продюсер саналган Вайнштейнди 2006 жылы жардамчысы Мими Хейлиге сексуалдык ыдык көрсөткөндүгү жана 2013 жылы актриса болом деп жүргөн Джессика Манды зордуктаган үчүн күнөөлүү деп тапкан. Эми экс-продюсер 25 жылга чейин түрмөгө кесилиши ыктымал. Соттун өкүмү 11 мартта чыкмакчы. Бирок бир катар оор айыптоолор боюнча ал акталды. Процессте Вайнштейн күнөөсүн моюнга албай, бардык айыптоолорду четке кагып келди. Өкүм чыккандан кийин судья аны дароо абакка жөнөтүүнү буйрук кылды. Кино индустриядагы белгилүү магнат 80ден көп аялга каршы сексуалдык кылмыш жасаган деп айыпталууда. Арасында Голливудтагы белгилүү актрисалар да бар. Алардын айтымында продюсер жылдар бою асылып сексуалдык зомбулук көрсөтүп келген. Анын иши MeToo кыймылына түрткү берген. Дүйнөнүн ар тарабындагы аялдар таасирдүү эркектердин асылууларына туш болушканын айтып бере башташкан. Обудан кеткен ушул жана башка баяндар Азаттык Чекит.org деген сайтыбызда да бар. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Европанын дагы бир нече өлкөсүндө коронавирустун алгачкы учурлары катталды. Австрия, Хорватия, Испания жана Швейцария бийликтери вируска Италиядан жаңы кайтып келген кишилер чалдыкканын билдиришти. Буга чейин илдеттин эң чоң очогу Италияда пайда болгон. Ал жакта 300дөн көп киши вирусту жугузуп алды, 11 киши каза тапты. Африка өлкөлөрүнөн Алжир коронавирус аныкталган биринчи бейтап тууралуу маалымдады. Ал киши да Италияга барып келген экен. Бирок Дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 деп атап коюшкан вируска байланыштуу пандемия жарыялоодун карманууда. Бардыгы болуп Кытайдан тараган бул оору 30дан көп өлкөгө жайылды. Италиядан тышкары кооптуу абал Түштүк Корея, Иран жана Японияда түзүлдү. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенткен вирустан 2715 киши өлдү. Жугузуп алгандардын саны 78.000ден ашты, 30.000дей сакайып кетти. Ал тапта Кыргызстан Кытайдан тышкары дагы 4 өлкөдөн Түштүк Корея, Япония, Иран жана Италиядан келген жарандарды 14 күндүк карантинге алууну чечти. Сириянын оппозициясы жана согушка мониторинг кылган уюм Идлиб чөлкөмүндө шейшембиде өкмөттүк аскерлер орус авиациясынын жардамы менен урган соккулардан 16 киши өлгөнүн билдиришти. Жарандык коргоонуу тобу ак каскачандар бомбалоодон кийинки куткаруу операциясынын видеолорун чыгарды. Бомбалардын бири Идлиб шаарындагы мектепке тийгенде 2 мугалим жана 2 окуучу набыт болушкан. Сөз болгон аймак президент Башар Асадка каршы күрөшкөн козголоңчулардын акыркы таянычы. Өкмөттүк армия орус аскерлеринин колдоосунда Идлибдеги операцияларын күчөткөн. Чабуулдар гуманитардык кризиске алып келип, өткөн декабрдан бери 1 миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Буган кінәлі бийлик Дулат Агадилди өлтүрдү. Біз кеширмеймиз бийликти. 25 февралда кечинде Казакстандын ички иштер министрлигинин алдында ондогон киши чогулуп, активист Дулат Агадилди эскеришти. Агадилдин тергөө абагында каза тапканы тууралуу кабар ошол эле күнү тараган. Расмий маалыматка ылайык тергөө абагында отурган активисттин жүрөгү токтоп калган. Маркумдун тарапташтары расмий версияга ишенбей бийликти күнөөлөп жатышат. Активистти дүйшөмбүгө караган түнү сотко акарат келтирүү ишинин алкагында СИЗОго алып кетишкен. Агадил нааразылык акциялар, митингдерге активдүү катышып жүргөн, социалдык тармактарда курч темаларды козгоп келген. Аны менен коштошуу зыйнаты 27 февралда Акмола облусундагы Талапкер айылында өтөт. Ал арада айрым активисттер аларга облуска кирүүгө тоскоолдуктар түзүлгөнүн билдиришти. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевке жолдогон катында казынага
$686 миллион кайтарып берүүнү сунуш кылды. Бул үчүн ага каршы козголгон акыркы кылмыш ишти жабууну өтүндү. Ал каражат Швейцариядагы банк эсебинде камакка алынган. Катты Каримованын Лондондо жашаган кызы Иман 25 февралда Инстаграмга жайгаштырды. Гүлнара катында көп жылдардан бери балдарын көрө электигине, ден соолугуна начарлаганына даттанды. Өзбекстандын жогорку соту Гүлнара Каримова жана бир нече кишиге каршы жаңы сот 8 январда башталганы маалымдаган. Өткөн августта башкы прокуратура эки ишкананын мамлекетке таандык акцияларын сатып, кийин чет өлкөлүк бизнесмендерге соодалап жибергени үчүн ага каршы иш ачкан. Буга чейин 10 жылга кесилип, жаза мөөнөтү 5 жылга кыскартылган Каримова былтыр мартта үй камагынын шарттарын бузгандыгы үчүн кадимки колонияга отургузулган. Андан тышкары 47 жаштагы Гүлнарага Швеция менен Швейцарияда арам акчаны адалдоого байланышкан иштер козголгон. Берүүбүздү улантабыз. Чоң шаарлардын саны өскөнү Колибри деген чымчыктар жок болуп кетүү коркунучуна кабылышты. Мексикада бул майда кооз канаттуулардын 13 түрүн сактап калуу үчүн чечкиндүү чара көрүүгө киришишти. Борбор шаар Мехикода Колибри мурда деле сейрек кездешчү. Бирок акыркы айларда чымчыктардын саны кескин азайып баратканы даана байкалууда. Мексикада Колибринин 58 түрү бар болсо, 13-ü жок болуп кетүү коркунучуна кептелди. Шаарлар кеңейе баштаганда токойлор, өсүмдүктөр четинен жок кылынат. Демек, бара-бара Колибри өзү тамактанган, тукум улаган чөйрөдөн айрылып калат. Бул чымчыктар азайса, анда бүтүндөй экосистема өзгөрмөкчү. Эмне дегенде Колибри арыларга караганда өсүмдүктөрдү жакшыраак чаңдаштырат. Ушундай абалга жеткирбөө үчүн экоактивисттер парктарга бул канаттуулар жакшы көргөн бак дарактарды тиге башташты. 5 жылда 15 чакты ушундай оазис түзүлдү. Долбоордун катышуучулары ал бакчаларда Колибри гана эмес, ары көпөлөктөр да акырындык менен көбөйө баштаганын айтышат. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дарега Азаттык Чекитор, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышты издеңиз. Саламатта туруңуздар.